Иреттик санатооч. Заттын иретин, тартибин, катарын көрсөтүп, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берген санатоочтор иреттик санатооч деп аталат. Иреттик санатоочтор эсептик сандарга ынчы мүчөсү улануу менен түзүлөт. Мисалы, 1, 3, 7, 8. Birinci kabat, 2 kabat. Бул жерде 1, 2 деген санатоочтор иреттик санатоочтор болуп саналат. Диалогко көңүл бурабыз. Айбек, сен канчанчы класста окуйсуң? Мен 6 класста окуймун. А сен Акылай канчанчы класста окуйсуң? Мен дагы 6 класста окуймун. Эгерде иреттик санатооч сан менен жазылса, өзүнөн кийин дефис белгиси коюлат. Мисалы, 8 март, 23 февраль, 21 март. Иреттик санатоочтун мүчөсүнүн ордуна номер белгиси коюлса, андан кийин дефис белгиси коюлбайт. Анткени номер белгисинин өзү иреттик маанини билдирет. Мисалы, номер 68 мектеп, номер 30 бала бакча. Эгерде иреттик сандар рим цифрасы менен жазылса, рим цифрасынан кийин эч кандай белги коюлбайт. Мисалы, 10 глава, 21 кылым.